Кыз сыры сезимтал кыздын жүрөгүнү, кыз сыры махабаттын таттуу ирмеми, кыз сыры кызганыштын жүрөк муунтуп, жүлүн сыздаткан кыйноосу. Рубрикабыздын кезектеги каарманы болгуңуз келсе, редакциябыздын +7 908 026 87 06 WhatsApp номерине өз окуяңызды жазып эл менен бөлүшсөңүз болот. 45 жаш бала кезимде, жаштыгымда 40тан ашкандар. Ай, карып калгандай деп ойлочумун. Эми өзүм ошол курактамын. Кайдагы карылык, жаштыктын ширеси агып, маңызы чыгып турган учурундай сезилет. Бирок мени менен жашташтар ошондой эле жашап атышат. Тилекке каршы, ушу керемет куракта жашоомо кара көлөккө түшүп, айланамды аяз каптады. Мени айыкпас дарт ажалга жетелеп баратат. Карьера. Баарына ушул күнөөлүү. Карьера деп жүрүп, жашоонун чыныгы жыргалын билбей, жаштыгымды бекер коротуп турмун. Эс тарткандан бери карьера жасоо керек деген ой менен жашадым. Орто мектептен кийин борбордон жогорку окуу жайды аяктап, ошол кездин модасы болуп турган экономика тармагындагы дипломго ээ болдум. Кийин билимимди тереңдетип, Москвада 2 жыл окуп, 2 жыл иштедим. Анан ата-энемдин өкүм зордугу менен айласыздан мекенге кайтып келдим. Анда деле турмушка чыгып, бала чакалуу болууну максат деле кылбай, жумуштун артынан сая түшүп жүрдүм. Ошентип жүрүп, 31 жаш курагымда өзүмдөй илимдүү бир адамга турмушка чыктым. Экөөбүздүн максатыбыз, багытыбыз, жашоого болгон көз карашыбыз бир болгондуктан тез эле тил табышып, жакшы жашап кеттик. Ал үйдүн кичүү уулу, кайнатам менен кайненем бизди эркелетип багышканын азыр да сыймык менен айтам. Анан көп өтпөй өзүбүз да ата-эне болдук. 33 жашымда уулумду, 35 жашымда кызымды төрөдүм. Удаа төрөлгөн балдар менен алышып, 5 жылдай үйдө отуруп калдым. Көз ачып жумганча балдарым бала бакчага курагына жетишти. Мен кайрадан өз чөйрөмө сагынуу менен бет алып, жаңы максаттар менен ишке киришейин деп турганда ооруп калдым. Алгач сол жак көкүрөгүм аздан сайгылашып ооруп жүрдү. Анан катууланып, ооруганы күчөп баштады. Башынан кара жаныма карап көнгөн жаным эми деле ден соолугум үчүн колумдан келишинче кам көрүп аттым. Тапшыр деген анализин тапшырдым. Бар деген жагына барып, иштегенин иштим. Бирок жакшы жылыш болбой койду. Ошол маалда доктурлар төрөп бала эмизишиң керек дешти. Чындыгында да кош бойлуу болуп үйдө олтурууга даяр эмес элем. Дагы качан төрөйм деп да ойлонбоптурмун. Бирок ден соолук үчүн макул болууга аргасыз болдум. 40тагы катын кыз төрөйт дешет. Кызымдын сиңдүүлүк кылайын деп өзүмдү сооротуп, кезектеги кош бойлуулукка камып калдым. Көкүрөгүмдүн оору атканын уккан ар бир доктур башынан өзү билген текшерүүнү кыла беришти. Ошентип кезектеги толук текшерүүлөрдө жагымсыз кабар уктум. Ооруган эмчегимди, залалдуу шишиктин айыкпас түрү бар экенин, төрөткө тыюу салып өлүмгө жетелеген илдет менен жашап жатканымды жайма-жай баяндаган доктур мага желмооздай көрүнүп атты. Бир кебин уксам, бир кебин укпай ыйлап жаттым. Келип жолдошума, кайненем менен кайнатама болгонун айтып да кыйладым. Бир жумада өңүмдөн азып, жүзүм кубарып, жүдөп кеттим. Жакында бул жарык жашоону, али турмушту түшүнүп элек, али менин мээримиме гана элек балдарымды, баардык күч аракеттин үй бүлөсүнө арнаган жолдошумду таштап кетеримди ойлоп, өпкөмө атпай ыйлачу болдум. Тумара, суранам, ыйлабачы. Сени көрүп балдар да кыйналып атышат. А мен болсо, мен өлүп калсам, алар эмне болот? Мен кайрадан күчөп ыйлайм. Ыйлап, жеңилдеген болом. Антип айтпа, өлбөйсүң. Баарын жакшылап текшертебиз. Жакшы болуп кетесиң. Жаңылышып калышкандыр. Ушинте отуруп, жолдошум менен кайрадан ооруканаларга каттай баштадым. Кайрадан анализден анализ тапшырдым. Жок, жаңылышпаптыр. Чындап эле жаман дарттан жабыркаганымды бул жолу катардагы бир оорудай кабыл алдым.
ыйлаган да жокмун. Аны менен алымдын жетишинче күрөшөм дедим. Менин мынтип кайраттуу болуп калышыма жолдошум абдан кам көргөн. Анын демөөрү, камкордугу, жакшы кеби мени кубаттуу кылып койгон. Ошол күнү мен сырткы жашоодогу баардык иштеримди жыйыштырдым да баарын үй бүлөмө, балдарыма арнап жашоого өттүм. Ошондон баштап кайненемди ашканадан бошотуп, дайыма өзүм тамак жасап калдым. Таң азандан жолдошум менен жарышып жумушка чыкпай калганым экөөбүзгө тең бакыттын жаңы эшигин ачкандай болду. Мен аны күлүп узатып калам. Ал кечинде мени сагынып келет. Балдарымды баягыдай чоң атасына каратканды да койдум. Күн бою балдарым менен ойноп, кылыктарын сүрөткө, видеого түшүрүп, өз колум менен тамак берип, жуундуруп бошобойм. Мен бул жашоодон эми ырахат алып, бактылуу жашоого эми жеткенимди билдим. Жалгыз жанымды калкалап, жалгыз жанымды эркелеткен болуп, куру кетирген жылдарым үчүн ичим туз куйгандай ачышты. Ошондон баштап мейли 3 жыл жашайын, мейли 5 жыл жашайын. Жаңы сезип жаткан бактым менен жашоонун ырахатын көрүп алайын деп калдым. Бактылуу жашай баштадым. Баары сонун, баары ордунда. Бир гана өмүрүмдүн кыскалыгын ойлоп айлам түгөн. Бул оору менен жакшы ойлорумду гана эмес, жаркылдаган жамалымды да булгады. 5 жылга чукул убакыт ичинде бир тал чачым калган жок. 2 кат болгон арыктыгымдан уялчу болдум. Кимден дебейсизби? Күйөөмдөн. Жараткан мага күйөөлөрдүн эң жакшысын буйрган экен деп ыраазы болдум. Аялдын ооруганын нурланчалык көтөргөн эркек саналуу гана. Менин оору менен алышып, ай сайын канча миңдеген сом менен дарыланып, ага бир тыйын пайдам тийбей калган 5 жыл ичинде мага болгон мамилесин кылдай да өзгөрткөн жок. Алгач таанышканыбызда кандай сыйласа, азыр да ошондой сыйлайт. Эки наристебизди жарыкка алып келгенимде кандай кам көрүп караган болсо, азыр да ошонусунан жазбайт. Канча бир жолу мен жок болгондон кийин эмне кыласың деп сурап, бирок жооп ала алган жокмун. Башында көңүл үчүн деле башкага үйлөнбөйм деп койсо болот деп таарынып калчумун. Кийин ойлонуп олтуруп, менден кийин жакшы бирөөгө кезигип баш кошуп алса экен деп ойлоп калдым. Алдыда канча күнүм калды билбейм, билгим да келбейт. Бирок мен жолдошумду, балдарымды түбөлүккө таштап кетчү күн жакын калганын сезип турам. Андыктан мен бул жашоодо, бул үйдө, күйөөмдүн койнунда жок болгон кезде баары бир менин ордумда бирөө болушу керек. Менин ордумда бирөө балдарыма эне, жолдошума жар, бул үйгө келин болуш керек. Болот. Анан ал менин асыл адамдарыма кандай мамиле кылат деп санаам бөлүнөт. Акыры жолдошума жакшы жарды өзүм таап берейин деген жыйынтыкка келдим. Албетте эч кимди өзүмдүн ордума татыктуу дей алган жокмун. Бирок жолдошума жакшы кам көргөн, балдарыма жакшы тарбия берген аял боло алат деп 2 аял затын көңүлүмдө болжоп жүрөм. Оюмда алардан улам бирине жолдошумду, балдарымды табышып атканымда 1000 кайталай берем. Аз калган өмүрүмдө бир кылган жакшы ишим балким ушул болор деп ойлойм. Ушунча ойлонгон соң аягына чыгайын деп, жазатайып жетишпей калбайын деп жолдошума бул тууралуу айтууга канча жолу камындым. Бирок батынып айта албай койдум. Аны аядым, өзүмдү аядым. Макул, жолдошум айткан күнү да тиги келиндер мени кандай кабыл алышар экен? Деги менин бул кылганым туура болобу?